Эмоцияңыздын демерчүсү Кайрат Жыргалбек уулу азыр дагы да болсо ышкырык жаңырган жок, оюнду улантышы керек. Дарбазанын көзүнө чыгарылган топ бул жерде жана чоң футболдо мындай жерден дароо дарбазага кубаттуу сокку жолдонорун жакшы билебиз. Сержан Токотаев даяр бул соккуну кабыл алууга жана дарбазанын тирегичине тийип кайтты. Андан ары өзүңүздөр көргөндөй өтө кооптуу, өтө кубаттуу сокку жана Эржан Токотаев эгер бир аз ылдыйраак болсо кармамак экен. Мына көрдүңүздөрбү? Дал ошол Эржан жана дарбазага чыгарып берүүнү жасаган жок. Командалык жүрүшкө басым жасап атына эми гана баш менен жолдонгон сокку Бириккен Араб Эмирликтеринин коргоочулары тартып алган көрдүңүздөр. Азыр дагы да болсо бир узун пас. Кожо Жоэл топко кирип барды, сактады. Пас Каймерке, Алукулов топко күрөштү жүргүздегиче өйүн эрежесин бузуп катталды жана пенальти. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, жок симуляция үчүн деген дагы чечим жана экинчи сары айып кагаздагы Гүлжигит Алкуловго дагы ден соолук амандык каалайбыз. Азыр дарбазанын көзүнө узатылган пас, сокку жана бир топ мына дарбазадан айып аянтчанын ичинде. Фабио Лима мына сыртты көздөп пас калтырды. Эми гана жермен чимирилген топ Эржан Токотаев. Азамат кайрадан дагы бир кооптуу учурда салкын кандуу оюнду жүргүздү. Карасаңыздар бул жерде топ ушул Кайо Каннедо багытын өзгөрткөн, бирок Эржан Токотаев соңку көз ирмегенге чейин салкын кандуу болду. Топту пас чыгарып берди. Ал ортодо Мерк топ менен сокку тирегичке тийип кайтты жана сокку жолдогон бир аз гана тактык жетишпей калды. Эки оюнчуну артта калтырды. Жакынкы бурчка жолдонгон кубаттуу сокку дарбазанын тирегичине кайткан. Жеке менин оюм боюнча мына Кими Мерк топ кайтып келет деп күткөн эмес. Эгер күткөн болсо анда Фабио Лиманын калтырып берген жакын пасы. Ал ортодо сол канаттан тереңге чыгарылган топ. Экинчи кабатта Шамурзаев жана дарбазага канча дагы сокку жолдогон Фабио Лима утат жана Кайо Каннедо топ менен. Кайо Каннедо Фабио Лимага. Фабио Лиманын пасы. Токотаев Азамат өз чабуулун баштады жана Али Махмудтун пасы. Эч кандай офсайд жок. Бирок бул ирет Амантур Шамурзаев мына кечиксе дагы өз позициясын татыктуу оюнчу экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Азыр дагы бир пас. Токотаев дарбазаны ишенимдүү таштап чыкты. Кагылышы чындыгында оор жана биз бул эпизодду кайталоодон мына ушул жерден көрөт болушубуз керек. Бардыгы жакшы болгону бул жерде эми Кайо Каннедо дагы бир аз актерлук чеберчиликти кошкон. Өзүңүздөр билгендей эле ал атаандашты Махмуд жана Али Махмуд менен Эржан Токотаевдин тирешине назар салабыз. Эржан Токотаевга өтө көп пенальтилерди алып чыкканын билебиз. Клубда улуттук курама командада дагы алып чыккан жана бул ирет дагы ал мыктылот деп ишенебиз дегиче багытты тапкан менен ал топту мына мынтип дарбазасын кургак сактап кала албай калды. Эржан Токотаев азыр канча дагы бул жерде Эржан Токотаев мына топтун караңыздар багытын тапканы менен мына өтө кубаттуу сокку болуп калды дагы. Ал топчу ышкырык жаңырды. Эсеп 1-0.